Арбаңыздар урматтуу менин каналыма жазылуучуларым, сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кичине дагы шайлоодон бир кызыктуу нерсени айтып кетким келди. Ушу 27 ноябрь айыныкы, 7 ай болуп калат, 25-жыл 9:15 Орусиянын убактысы менен Орусиянын EA Daily деген ушундай сайты бар. eadaily.com дейт. Ошол сайтында атайын ошо саясий ипсо чыкты да, атайын мындай жаңылык чыгыптыр. Ал жаңылыкта ошо Кыргызстандын парламентине улуучулдар, орусту жек көрүштөр ушундай жулунуп атат деген статья чыгыптыр жана ушу шайлоо жакынкы базар күнү болот деп ушинтип жазышты. Шайлоого чейин 3 күн калганда ушул статьяны чыгарышты. Бул статья болсо биздин кыргыз интернетибизде мындай айланып баштаганы дал 29 болуп калат. Ошондо бир да мындай каршы сөз айта албайсың, опровержение бере албайсың. Дал ошол нерсеге чектеп жасашыптыр. Ал жерде жазып атышат, ушу Кыргыз мамлекетинде жакында шайлоо болгону жатат. Ошо шайлоодон анан албетте ЕС, ОДКБ, ШОСко каршы ушундай күчтөр парламентке келгени жатат, батыш тарабынан колдонулган деп. Анан ошо Вашингтон аларды колдоп атат, Лондон колдоп атат дейт. Анан албетте баягы Орусия менен карым-катнаштарды түзөбүз деген ниетте дейт. Жана ошо Балтия, Молдавия, Азербайжан жана Украина сыяктуу өлкөгө Кыргызстанда айланткысы бар деп жатышат да. Анан негизи эң жанакы кыргыз үчүн кандайдыр бир жаны күйгөн балдарды алар ушундай ипсо менен аларга каршы иш аракетте чараны көрүптүр да, мындай айтканда. Эң биринчи ушу Мавлянга тийишиптир ушул статьядан, Мавлян Аскарбековго. Муну 46-жылдык таластан келген ошо мурунку Роза Атымбаеванын жердеши тууганы деп айтып атат. Анан баягы университетти бүткөн, эркин элди түзгөн, анан жаштар кеңеши бул деген улутчулдук кыймыл деп айыптап атышат да Мавлянды. Анан Мавлянга аябай көп ошондой көңүл бурушуптур өзгөчө. Ошол жерден анан Илим Карпбековго дагы тийишиптир. 45 жашар Илим Карпбеков Кыргыз телерадио компаниясынын, анан ТНТ Кыргыз баягы версиясын башкарып келген дейт. Анан Орусияга каршы айтып атат, Орусияны колонизатор деп атат. ОДКБ жана бажы биримдиги Кыргыз мамлекетин ушун өзүнүн көз карандысыздыгынан ажыратып атат деп айткан деп айыптап атат аны дагы. Жана Орусияга каршы ошо маанайды мындай таратып жатат деп айтып атат. Оккупант жана душман катары карап атат дейт. Анан ошо негизи кыргыз жаштарын өзүнө каратып атат, Орусияга каршы көрсөтүп атат деп жазды да ушул статьяда. Анан мага да тийип өтүптүр. Ошо 41 жашындагы Искендер Шашеев дейт, координатор партия Реформа дейт да. Реформа партиянын координатор болгонума акыркы жолу 2014-жылы болгон да. Ал баягы Реформа партиясын мен түзгөм, 12 киши болуп. Анан 2015-16 жылдан баштап Реформа партиясы толугу менен башка балдардын колуна кеткен. Ошондон бери мен партияны координациялабайм. Бирок ушинтип координациялап атат дейт да. Анан ошо Орусиянын Украинада болуп аткан согуштары жөнүндө мындай туура эмес маалымат таркатат дейт. Анан негизи ушу каттарын дейт электрондук почта аркылуу же болбосо ар кайсы социалдык тармактарга атайын группаларды түзүп, ошол жактан жиберет дейт Орусияга каршы көз караштар дейт да. Эң кызыктуусу баары чын эмес да. Gmail аркылуу эч кандай рассылкалар жок. Жасабайм биринчиден, экинчиден онлайн мындай топторду түзбөйм да, бирок булар дак шайлоонун астында ошол атайын ипсону жасашыптыр. Анан Шаршеев негизи кыргыз интернетте дейт, бул деген батышка караган либералдык комментатор деп коюптур. Мага аз маалымат бериптир. Эң көп баягы маалымат негизи Мавлянга каршы, анан Илимге каршы жазышыптыр да. Анан ошо 42 жашар Азамат Болгонбаев дейт, акын импровизатор дейт, ТикТокто иштеп жүрөт дейт. Ушу Орусияга каршы, Орусия күлүмсүрөгөн, мындай кандайдыр бир мазактаган контентти жасайт дейт, ушундай. Жана Орусияны дискредитацияга кылат дейт, абийирин төгөт деп айтып атат. Жана Орусияда мындай Кыргыз мамлекетинде элдик артист катары таанылат.
жана өзүнүн видеолоруна аябай көп баягы айыл жергесиндеги жаштарды маргинал деп эми маргинал националист деп бул баягы политтехнологияда бул тилди бул Орусиянын эле мейкиндигидеги адамдар түшүнөт. Биздин да орус тилде сүйлөгөн Бишкекте шаарда жашаган элдер көп түшүнө бербейт да ушундай терминди. Бул Орусияга аудиториясына каралган окшойт. Анан ошо болгонбаев эмне айтса ошондой баягы айылдык жаштар баарын жутуп алат дейт да. Анан булар деген бийлик үчүн эме шайтан менен дагы макул келишим түзгөнгө деп атат. Анан чет элдик шайтандар муну жакшы билет жана аябай катуу каржылайт деп жатат да. Окутат жана ушундай жиберет дейт. Чоң оюнду Борбор Азияда эч ким жокко чыгара элек деп жазып койду да. Алан Пухаев дейт. Мен бул Алан Пухаевти бир статьясын 2012-жылдары бир көргөндөй болуп атам да. Бул деген классикалык ИПСО болуп атат. Жаш прогрессивдик кыргыз мамлекетине мындай кандайдыр бир болушкан, өлкөбүз өнүксүн өссүн деген, чындыкты айтышкан балдарга ушинтип тийишпейди да. Бул деген демек ушу же болбосо Орусиянын атайын күчтөрү ушуну байкап туруп өз тарабынан шайлоого кийгилишебиз деп ушуну жазып койду. Же болбосо кандайдыр бир бул баягы студент ошо политология Орусияда бир университетте окуган студент жазып койгондой болуп атат да. Аябай бир да. Же болбосо баягы калпты көп айтсаң, калпка эл ишенет деген ушундай расчет менен жазып аткандырбы? Бул жерден эми Илим мырза өзү жооп берсин, Мавлян мырза өзү жооп берсин, анан албетте Азамат мырза өзү жооп берсин, эмнеси чын жазышты, эмнесин калп жазышты. Бирок мен жөнүндө жазгандын баары туура эмес чыгып тур да. Эми мен деген видеороликтеримди мынтырдатан бери көрсөңөр билесиздер. Украинаны дагы Орусияны мен бирдей сынайм, калыстык кылып. Анткени эки тарап тең албетте кээ бир учурда кызыктай туура эмес иштерди кылышат. Мен болсо мен бир гана мамлекет мага кызыктуу, мага эң жакын жана ошо мен ага толук жаным дилим менен берилген мамлекет кызмат кыла турган, кызмат кылып жаткан бул Кыргыз Республикасы да. Биздин Кыргыз мамлекетибиз. Анан ушинтип жазганы же атайын ошо кандайдыр бир заказ болду саясий күрөштүн алкагында. Бирок заказ мындай да, аябай жеңил болуптур деп айтса болот. Өтө мындай кандай десем жөнөкөй мындай бир студентке бир тапшырма бергендей да, жаңы ошо ишке кирип жаткан. Же болбосо мындай айтканда атайын кызматтар мындай кичине мындай азаздан эле мындай Кыргызстанга мындай катуу кетпей, катуу ачуу айтпай, кичине эле мындай башынан сылап чертип койгондой эле мындай көңүлүн бурушкандай көрсөтүштү да. Ушундай нерсе болуп көрүнүп атат бул нерсе. Ушу видеонун астында бул албетте нерсеге ссылка бар, окуп көрсөңөр болот. Өзүңөр кандай деп ойлоп атасыздар да? Ушу ИПСО кимдин кызыкчылыгына жасалган жана кандай максаты бар болчу да ушул ИПСОну жасаганга? Ошо комментарийге жазып коюңуздар. Негизи мага бул эмнени билдирет? Демек эгерде ошондой сөздөр бизге каршы жазылса, биринчиден чын эмес, бирок ошондой баягы кыргыз элди коргогон үчүн, кыргыз элдин кызыкчылыгына сүйлөгөн үчүн балдарды айыптаса ушундай жол менен, демек анда чын эле ушул 4 мырза бул статьяда көрсөтүлгөн анык патриот окшойт, анык кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын көздөгөн балдар окшойт. Ошондо дал ушундай балдарга ушундай нерсени каршы жазып башташат дегизичи. Ошо өлкөнүн өз алдынча өнүгүүсүнө каалабагандар да. Бирок баары бир ушундай аябай жеңил нерсе өттү. Мен ушуну окуп аябай күлдүм, каткырдым. Эгерде баягы мындай караганда өтө жеңил нерсе, жеңил критика болуптур дагы, жана ошо чындыкка таянбаганы бул деген мындай бирдик акция болуптур да. Бирок кийин эгерде саясий күрөштөргө, иштерге катуу кийилишсек, ушул 4 мырза анын арасында мен жана ийгиликтерге жетише баштасак, анда булар деген толугу менен өзүнүн пропаганда машинесин жанат окшойт. Же болбосо бул жөнөкөй журналист жазган болсо, бул деген Алан Пухаев анык аты жөн эмес деп эсептейм. Бирок эгерде ошол компаниянын мындай эмес, мамлекет тарабынан эмес, атайын кызматтар жөн эле баягы жаран жазса, анда ушул жаран
өтө үстүртөн биздин кыргыз мамлекетибизде болуп аткан нерселерди билет экен да, терең билбейт экен деп ойлойм да. Ушуну кандай дейсиздер? Сиздерде оюңуздар кандай? Ушул боюнча пикириңиздерди комментарийге бөлүшкүлө. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Ортуда. О, от души.